Баткен, Ош, Жалалабад жана Чүй облыстарында жазгы тала иштери башталды. Механизациялоо департаментинин маалыматына таянсак, айыл чарба техникалары жазгы айдап себүү ишине 70% даяр. Эски тракторлорду жаңылоого бул жылы лизинг аркылуу 300гө жакын айыл чарба техникасын берүү жагы каралууда. Жазгы тала иштери тууралуу кабарчыбыз Миргүл Бокошованын материалы. Жаздын алгачкы күнүндө Аламүдүн районунун дыйкандары жаздык эгин себүү ишин баштады. Айыл чарба техникаларынын эскилигине карабастан дыйкандар тала жумуштарын мөөнөтүнөн кечиктирбей бүткөргөнгө аракеттенүүдө. Айрым айыл чарба бирикмелери соңку 10 жылдан бери техникасын жаңылаган эмес. Мындан улам кышы бою эскилиги жеткен техникаларын кураштырып, бузулганын оңдоп, майлап сүртүү менен өттү. Бул Белорусиянын трактору, муну келген 2002-жылы келген. Ошондон бери мен өзүм айдап жүрөм. Запчастарды болсо базардан алабыз, Кудай бергенден. Башка жерлерден болсо алып коебуз. Калгандарын өзүбүз бар тетип, таш тетип жасайбыз. Жер айдоо күч алган ушул учурда дыйкандарга техника аба менен суудай зарыл болуп турган чагы, бирок сатып алууга келгенде баасы келишпей жатат. Комбайн баасы азыр 85-тен 100 миңге чейин доллар. Ошондой болуп атат да лизинг. Азыр 100 миң ал канча болуп калат? 6 миллион, 7 миллион сом болуп калат. Аябай эле өтө кымбат болуп атат да. Айыл чарба министрлигинин механизациялоо департаментинин маалыматына караганда, бул жылы фермерлер үчүн 450 миллион сомдук айыл чарба техникаларын лизинг ыкмасы менен берүү каралууда. Маалыматка таянсак, 2012-жылдан тартып жеңилдетилген шартта лизингке 1 миллиард 700 миң сомдук ар кандай айыл чарба техникалары берилген. Учурда мындай шарт менен айыл чарба техникасын Айыл банк аркылуу сатып алса болот. Айыл банктын карамагында 900 миллион сом өлчөмүндө акча каражаты лизингти өнүктүрүүгө пайдаланып жатат. Андан сырткары биз Евразия өнүктүрүү банкынан 20 миллион доллар өлчөмүндөгү акча каражатын ушу лизингти өнүктүрүүгө алганбыз. Шарттары болсо жеңилдетилген, үстөк пайыздары да сом менен 6%дан 9%га чейин лизингтин мөөнөтү 7 жылга. Оруп жүүчү техникалар, өзгөчө дан комбайндары, той жүүчү техникалар кымбат да билесиздер. Ошолорго жеңилдик катары биз 6% кылып мөөнөтүн 10 жылга чейин узарттык. Жаздын бир күнү 1 жылга тете деп дыйкандар бекеринен айтпаса керек. Бирок түшүмдүн мол болушуна албетте аба ырайда чоң таасирин тийгизет. Миргүл Бокошова, Үсөн Көлбаев, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал.